Финансы, трансфер бүт сиз жооп бересиз, э? Ооба. Көп жерлерде ушул суроолордон качып эмете беришет да. Эми качып неме ол? Как есть айтыш керек да? Конечно, бар нерсени айтыш керек. Мен Сулайманов Айбек, Ошмо футбол клубунун башкы директорумун. Бир жылда клуб канча акча кетирет футболго? Азыр балдарга айттым, биз 23-жылы жаңы башталганда 20 миллион менен баштаганбыз. Азыр уже быйылкы жылда эми көрүп атасыңар баягы футболубуз өнүгүп атат. Футбол өнүккөндө уже акча көтөрүлүштү баштайт. Быйылкы жылда 120 миллион бюджетибиз, бир жылдык сметабыз. Анан ушул бюджетти деген полностью Ошмо каржылайт, ооба, университет каржылайт. Мисалы, эгерде ушул Ошмо университети болбосо, государство акча салбаса, ушул клуб өзүн багып кете алабы дальше? Жок, эми биз азыр мисалы үчүн вообще багып кете албайт. Биз көз карандыбыз, эми Ошмонун клубубуз да азыр. Мисалы азыр эми бизде келечекте азыр бизге былтыр президентибиз тарабынан 7,5 гектар жер бөлүп берилген Ошмого, Ош шаарынан. Ошол жерге буюрса быйыл башталыш керек, стадион база түшөт бизге дагы. Анан ошондо академия ачсак, анан ошондон анан өзүбүз кичине баягы акча эме кылышты баштайбыз да. Анан трансферлер буюрса азыр өзүбүз жаштар өсүп келатат. Анан легионерлер менен дагы баягы трансферный бизнес бар го. Ошондой нерселерибиз эми кичине окшоштат. Эми келечекте боло турган нерсе да, эми клубка университеттен сырткары башка акча тапканга. Мен билишимче биринчи трансфер быйыл болду. Ооба. Ушул эгерде ушул кыргыз футболуна бир Европадан жылдыз алып келсек, футбол кандай өзгөрөт деп ойлойсуз? Мисалы үчүн мындай да, мен эми кандай мен эмес, бул мировой практиканы да эми көрөбүз го. Мисалы азыр эле айттым, казактар мисалы быйыл Наниди алып келишти да, мисалы. Эми Нани азыр Европада иш жерге өтүп, эми карып калган футболист. Бирок аты бар да, эми Нани деген звезда. Мен өзүм ошону каалайт элем, мисалы эми жылды, мисалы ар бир командада бирден ошондой жылдыз болсо бизде клубтарда. Биринчиден эл көп келишти баштайт. Биринчиден. Анан футболдун өнүгүшүнө бул өтө чоң таасир этет деп ойлойм. Ооба. Ошол эл деген демекчи, бул жакта мисалы адам көп келсе, ошодон мындай нормальный акча тапса болобу? Мисалы бизде азыр 150 сом да билеттин баасы, же 300 сом максимум. Ошол аркылуу же болбосо негизги киреш алып келе турган футболдо эмне кыргыз футболу үчүн? Жок, азыр кыргыз футбол үчүн мисалы мына кошуна Өзбекстанда биз барып көрөбүз да, мисалы 35 миңдик стадионуна 35 миң киши кирет да. Мисалы мына Фергана, мына Намангандерга. Мисалы мына өзгөн стадиондо турабыз, 4,5 миң адам отот да. Эми элестесең 4,5 миң адам кирип турса ар бир оюнга, эми ошол акчасын 150 сомдон, 300 сомдон көбөйтсөң, эми жаман акча болбойт да. Где-то 600 миң сом бир матчта болот. Ооба, бир матчта 600 миң. Эми бул көп нерсени жаап кетет да, мисалы клубка жардам. Анан эң негизгиси ошол эле бизде эми жолго түшүп келатат трансфер. Баягы. Мисалы клубтан Кыргызстандын өзүбүздүн эле жаран башка клубка өтсө, ошо эми ошол нерсеге өтүшүбүз керек да, эми өтүп атабыз го. Сатып алуу. Ошол нерсе деле эми клубка пайда алып келет да. Кыргызстан ичинде трансферди көрдүк, бирок Кыргызстандан башка өлкөгө акчага өткөн боло элек окшойт, э? Азыр жок, ондай крупный жок, бизде ондай жок. Мындай теоретический вопрос да. Эгерде сиздин бюджетке 1 миллион доллар түшсө, эмнеге коротот элеңиз? Футболдун Ошмонун бюджетине. Кандай азыр клубка кандай жок, суроо кандай, мисалы эмнеге коротот элеңиз дегениң, мисалы үчүн өзү бизде негизи футболдо биз мисалы Ошмо баштаганда деле бай жаштарды, өзүбүздүн жаштарды, мисалы убакыты келип, 2-3 жылдан кийин өзүбүз жаштар ойнойт деген максат менен кылынган да бул командабыз. Мисалы студенттер ойнош керек да, основном. Азыр буюрса бизде азыр дубль командабызда 19 бала Ошмодун студенти. Бул деген 19 студент да, жогорку лигада ойноп атат да. Ошо балдардан бир 4-5 мына жогорку лига оюндарына түшүп атат. Кийинки жылы буюрса бир 6-7 бала уже чоң высший лигада ойнойт ошо дубльдун балдарынанчы. Эми бул дегени мисалы жаштарга академияга кылышыбыз керек да. Мисалы эми азыр мындайча айтканда легионер келет кетет да. Мисалы акчаң болсо келет, акчада иштейт, анан контрагы бүтсө кетет. Же бирөө көбүрөөк берип калса ал жакка кетет да. Туурабы? Өзүңдүн балаң болсо, өзүң тарбиялап, өзүң контракт кылып, өзүңдөн чыккан балдар. Алар деле көп акча болсо кетиши мүмкүн, бирок
бирок баягы контрагың болсо, баягы өзүңдөн чыккан жакшы да. Өзүбүздүн балдар ойносо, мисалы ошол $1 миллион эмеге жумшайт элем, өзүбүздүн академияга. Эң негизгиси. Академия курмаксызбы? Академия курулуп, ооба. Академия куруп, жаштарды өстүрүшкө. Хорошо. Бирок бул долгосрочный, акчаны сразу алып келбей турган. Жок, конечно, сразу алып келбей. Эми азыр бизде азыр футболдо сразу акча алып келе турган иштеке жок азыр. Onun үчүн Роналдону алып келиш керек же Мессини алып келиш керек да. Азыр Казакстанды айта кеттиңиз, Өзбекстан, андан сырткары алысыраак карасак Турция. Ал жакта футбол өтө өнүккөн, звездалар давно эле барган. Мисалы ошол уровеньге мындай резкий скачок кылыш үчүн, постепенно деп атпайсызбы? Мындай резкий скачок кылыш үчүн государство жардам берем десе, эмнени предлагать этет элеңиз? Жок, азыр мындан караганда сен биз азыр ошо 30 жылдан бери ошо футболдун ичиндемин да мен лично өзүм. Мисалы мына азыр 4 жылда азыр айтып аткан скачогуңу биз азыр 20 жыл скачок кылып койдук да. Мисалы 4 жыл мурун бизде футболубуз мына нерселер түшкө деле кирген эмес да, азыркы стадиондордо. Бул скачок вообще түшкө кирбеген скачок болду да. Эми ол азыр сен айткан нерселер эми фантазия болуп кетиши мүмкүн, эми ол бирок 4 ушул темпте кетсек буюрса, мамлекет колдоп атат го, президентибиз колдоп атат футболду. Ушул темпте турса кетсек, ушун кылынып аткан, берилип аткан возможностьтарды кадырына жетип жакшына иштесек, бардыгыбыз жакшына иштесек, кадырына жетсек, 4-5 жылда мисалы үчүн минимум Өзбекстанга жетебиз да. Жетсек болот. Чоң рахмат сизге энди. Майли, рахмат. Ачык айтып бергениңизге. Ооба.